Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков депутаттарга ишеним жана биримдик деген программасын сунуштады. Жаңы коалиция сунуштаган министрлер кабинетинин түзүмү өзгөргөн жок. Бирок 7 министр жаңыланууда. Кайрадан шайланган премьер-министрдин программасы жана депутаттардын суроо жообу тууралуу кабарчыбыздын материалында. 7 министрликтин жетекчилерин алмаштырып калганы Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт курамынын программасы буга чейинки иштерди улантышат. Айыл чарбасында тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу, малдарды идентификациялоо, лабораторияларды куруу, касса 1000 долбоорун ишке ашырууга аракеттер көрүлөт. Быйыл жакшы суубуз. Келечекте эгер аткара албай калсак, кандай кесепети болушу мүмкүн? Азыр эми биз аткара албай калабыз деп айтпайбыз. Мына азыр Токтогул толук реконструкция кетип атат. Билесиздер, Камбарата 2, мына кол коюлду 20 сентябрда. Камбарата 2 боюнча. Экинчи агрегата 2017 башталат, кирет. ТЭЦ Бишкек, мына кетип атат. Учкоргон ГЭС, Кудай кааласа, Кудайым буйруса, азыр 50% сүйлөшүүлөр боюнча грант катары берип атат. Мурун мына аны коюп аткан, башкаларга беребиз деп. Азыр өзүбүз энергия холдингдин күчү менен буну да ишке киргизебиз. Менде 24 суроо бар. Мына сиз шу программасында жазып атасыз, реформа, экономика боюнча реформа жүргүзөбүз деп атасыз. Орус, кыргыз өнүктүрүү фондуна ошол эң негизги биздин инструмент болот деп атасыз. Сиз ошол инструмент болгонуна ишенесизби? Канча кредит беришти, канча көлөмдөгү акча келди? Ошого ишенесизби сиз? Ушул фондду дагы түзүлгөндүгү оңой түзүлгөн жок. Ошо ЭСке кирип аткан, көрдүңүзбү, бир мамлекетке ошондой фондго Россия 1 миллиард доллар бергенин. Же расщепление боюнча биздин экономика менен биздин элдин санына караганда 1,9 берди. Бул чоң жылыш, мына 5 миллиону келди, азыр мына берилди, 537 проект берилди, 160 миллион долларлык. Сиз ЕС малый средний бизнеске мына 1 миллион долларга чейин түз берип атат, банк аркылуу берип атат. Бул фонд буйруса жакында ача баштайбыз. Бул фонд берген ишканаларды, тем более конкуренцияга турушуп бере турган, жумуш орун түзө турган, салык төлөй турган ишканаларды ача баштайбыз жакында. Рахмат. Декабрдан баштап. Мен сизге айтып коеюн, биздики жөнөкөй жаран, кыргыз жараны ал жактан кредит ала албайт. Шарттары оор. Мына ЕС айтып кеттиңиз. Мына Панкратов турат вице-премьер-министр. ЕСке вице-премьер жасадыңыз. ЕСке бир да рынокко чыга алган жокпуз. Биз өзүбүз Кыргызстаныбыз базарыбызды алдырып бердик. 180 миллион базарыбызды алабыз деп 6 миллион жараныбыз бар рынокто алдырып бердик. Мына ошол иштеген киши. Мына туура айтып кетти вице-премьерлер. Бир дагы экономика вице-премьер жок сизде. Бирок Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан насыяны жөнөкөй кыргыз жараны ала албай турганын Төрөбаев белгиледи. Ал ошондой эле өлкөнү өнүктүрүүдөгү улуттук стратегиядагы программалар аткарылбай жатканын айтып, дагы кайсы программаны кабыл алган жатасыңар деди. 2017 жыл уже мына эртең келатат. Ким жооп берет? Эч ким жооп бере албайт. 2 лабораторияны кура албай атабыз. Бакыт Эргешевич, каражаттан сырттан каражат келет деп, ошо каражатка ишенип жасаган нерсе келбеди, бирок бар да программа. Азыр мына биз дагы 5 жылга президент тапшырма берди, биз иштеп атабыз. Администрация президент менен чогуу бирдикте 5 жылга и 2030 азыр программа чыгып атабыз. Глобальная конкурентоспособность товаров. Бул боюнча сиздин программада мен угалган жокмун. Эгерде биз чыгарган товарыбыз, билимибиз, акыл эсибиз, системабыз конкурентоспособный боло болсо бизге инвестиция келбейт. Россия 52-нчи орунда, Казакстан 53-нчи орунда, Тажикстан 77-нчи орунда, Кыргызстан 111-нчи орунда. Өкмөт кандай кардиналдуу кадамдарга барылат? 1 жылда, 5 жылда болгон жок бул нерсе. Буну жакшы билесиз. Биз купи-продай менен иштегенбиз, базарлар менен. Кытайдан келген. Билесиздер, мурун биздин бюджеттин структурасы кандай болгон? Бюджет структурасы. Биз өндүрүштөн эмес, салыктын баары тең. Биз Кытайдан келген товарларды алып сатып, ошо менен көбүнчө бюджет толуп келген. А фактически өндүрүшкө мурун көңүл бурулган эмес. Министрлер кабинетинде 7 жетекчи алмашууда. Талапкерлерди сиз өзүңүз түздүңүзбү? Же коалициялык келишим негизинде түзүлдүбү? Биз чогуу чечтик, бирде мен эмес. Бирок негизги көпчүлүгү бул мен көрсөткөн кадрлар. Сооронбай Шарипович, 4 вице-премьериңиз отурат. Эмне иш кылат булат? Эми Разаков менен түшүнүктүү. Эми муну үчөөнүн
эми бирөөнү кыскартса болот да. Панкратов же болбосо Абулгазиевди кыскартса болот да. Осмонбек Артыкбаев министрлердин жоопкерчилигин күчөтүү үчүн ар бир министр менен жумуштун аткарылышы боюнча келишим түзүп, андагы пункттарды аткара албаса кызматтан алууну сунуштады. Ошондой эле өкмөт башчыдан орто жана чакан бизнести түздөн түз колдоого чакырды. Марат Төлөмүш уулу, Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.